Жалал Абад колледжи Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору окуу жай менен биргеликте иштешип келүүдө. 19 жаштагы Бек Абиевдин ден соолугуна байланыштуу экинчи топтогу майыптыгы бар. Бирок буга карабастан ал Жалал Абад колледжине тапшырып, программист адистигинде билим алып жатат. Компьютерлер көбген, шарттар көп. Ушундай мага окшогон мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бардык шарттар бар экен. Эжеке агайлары жакшы түшүндүрүп айтууга аракет кылышат экен. Мамилеси жакшы студенттерге болгон. Азырынча ушул мен 11 база менен тапшыргандыктан мен экинчи курса дароо эле олтурдум. Буюрса болгон 2 жыл окуйт экенбиз. Бүгүнкү күндө колледжде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 13 студент билим алат. Мындан улам окуу жайдын имараты алардын керектөөлөрүн эске алуу менен оңдоодон өткөн. Андан сырткары материалдык техникалык базасы чыңдалып, керектүү шарттар менен камсыз болгон. Прибордор жана аппараттар орнотулган. Ал аппарат прибор Азия өнүктүрүү банкынын долбоору менен иштеп атат. Буга жалпы 57 колледж катышкан. Ошонун ичинен 8 колледж утуп чыгып, алдыңкы тажрыйба борбору деген наам алдык. Алдыңкы тажрыйба борбору учурда 8 аспекти менен иштейт. Булар стратегиялык планды ушул кантип өнүгүү керек жөнүндө түзүш керек. Андан кийин социалдык өнөктөштөр менен иштөө, жумушчу орунда окутуу, мугалимдердин билимин жогорулатуу, анан студенттерге коопсуз окуу чөйрөсүн түзүү. Мамлекет тарабынан тилекке каршы жетишерлик көңүл бурула келген эмес. Себеп дегенде анын бардыгы айлап келе каржыга такалат. Анан биз ушул колледждин окутуучуларын Бишкектеги алдыңкы окутуу борборлоруна апарып таалимин жогорултуп келдик. Анын бардыгы студенттерди азыркы жаңы ыкмаларга, жаңы методика менен таалим бергенге жөндөмдүүлүгү бар. Ушул окуп келген окутуучулардын арасынан өзгөчө жөндөмдүүлөрдүн тандоолдуктагы ошолордун жардамы менен азыр башка кесиптик лицей менен колледждин мугалимдерин окутуп жатабыз. Колледж Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбооруна катышып, алдыңкы тажрыйба борбору болуп уюшулган. Анын алкагында окутуу программалары жаңыртылып, мугалимдер дагы окутуулардан өтүшкөн. сапаттуу адис чыгарыш боюнча жасалган аракеттер. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, Улар Кайназаров, ЛТР, Жалал Абад шаарынан. Түрдүү социалдык маданий иш-чаралардын алкагында дайым активдүү катышып келет.